Кайырлы күн. Бүгүн мен сиздерге Алматы мемлекеттик сервис және технологиялар колледжиндеги кашыктан окутуу сабагын көрсөтөмүн. Өтүлөтүн пән компьютерлик графика. Сабакты уюмдаштыруу бөлүмү WhatsApp мессенджер аркылуу өтөдү. Окуучулар сабак кестеси боюнча арналуу ачылган топко онлайн отургандыгын көрсөтүп белгиленет. Осы топта мугалим студенттерге өтүлөтүн сабактын такырыбын түшүндүрөт және тапсырманы бере алат. Тапсырма уюмдаштыруу бөлүмү және окуучуларга тапсырма берүү Google Class платформасы аркылуу орундалат. Google Class платформасында окуучуларга тапсырмалар бөлүмү бар. Сол жерде тапсырмалар берилет. Және бул Google Class платформасындагы пайдалануучулар бөлүмү көрсөтүлгөн. Бул жерде мугалим және окуучулардын тизимин көрүүгө болот. Тапсырма бергенде оған қажетті документтер немесе YouTube видео хостингінен қажетті видеоны беруге мүмкіндік бар. Әр студент өзінің үйінен осы видеоны ашып қарауға толық мүмкіндігі бар. Начнем с выделения. Вот у меня есть сейчас архитектурный чертеж, да, очень наглядный, и здесь есть много всего. Смотрите, например, если мы будем выделять объекты рамкой слева направо, щелкнули, левую кнопку мыши отпустили внутрь рамки. Но и то, что хотя бы чуть-чуть. Поговорим о выборе объектов теперь, о хитром и правильном. Окушу видеону немесе берилген тапсырманы немесе лекцияны окуганын далилдөө үчүн Google Class'тагы арналуу жасалган Google Form тестин пайдаланабыз. Осы аркылуу окуучу өзү тестти жасап мугалимге кайтаруу тийиз.